Саламатсыздарбы? Мен Медер Сатиев деген уулуңуздар болом. 2013 жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдарды Атамбаевдин бийлиги камаган учурду билесиздерби? Баягы кум төр маселесин көтөрүп, Ак үйдүн кашасынан ашып, элдин үнүн угузабыз дегенде. Ошо мыйзамсыз, адилетсиздик менен камашкан мен ошол кум төрдүн маселесин көтөргөн ушул саясатчы Жапаров менен Ташиевди актаган сот мен болом. Курманкул Зулушту билесиздер. Ушул экөөбүз актаганбыз. Ошол учурда Атамбаевдин бийликтин буйругун аткарбастан бизди чакырып алып буйрук берген ошол учурда. Жок, мыйзамдуу, адилеттүү биз чечим чыгарып актаганбыз. Ошол бойдон мына Садыр Жапаров бүгүнкү күнгө чейин камакта жатат. Эмнеге чыгыш керек? Эже туура суроо берип атасыз да. Себеби кумтөр маселесин көтөрүп, ушу бийликте отургандардын акырынан жеми алып койгондой болуп атат да. Ошон үчүн бийликке кереги жок мындай адамдар. Кумтөр маселесин көтөргөн. Мына кумтөр маселесин бүгүнкү күнгө чейин камакта жатканына карабай, союлганына карабай, позициясынан кайткан жок. Эмнеге кайтпай атат? Кумтөрдү улутташтырайлы. Кумтөр Кыргыз мамлекетине гана иштесин. Сыртка алтындарыбызды алып чыгып кетип атат. Ууз аттарын биздин жерге көмүп атат. Эртең биздин эл ууланбасын деп, мына бүгүнкү күнгө чейин камакта жатат. Анан Атамбаевдин шопуру Илмияновду билесиздерби? Билесиздер, а? Кече жакында эле кыска убакта камалып кайра чыкты. Ана адилеттүүлүк. Садыр Жапаров кумтөр улутташтырылсын, Кыргыз мамлекетке иштесин деп дагы эле бүгүнкү күнгө камакта. Анан коррупционный схеманы түзгөн чоң шопурлар, кайманаты бар шопур мынаке боштондукка чыгып кетти. Өзүңүздөр талдаңыздар. Мындайда биздин сырткы карызыбыз 4,5 миллиарддан ашты. Анын 2,5 миллиарды Кытайга карызбыз. Мына төлөгүлө деп Кытай азыр талабын коюп атат. Эмнеге менен төлөйбүз? Айткылачы. Эжелер, эмнеге менен төлөйбүз? Ошондорду камап туруп Эми кандай камайбыз? Биздин уран бийлик элге, уурлар түрмөгө. Ошол мамлекеттин казынасына колун салгандар бүт барды ууру. Ошол түрмөгө отуруш керек. Бийлик элге келиш керек. Биз сиздердин алдыңыздарга эмне үчүн келип атабыз? Сиздер бул бизбиз. Биз бул сиздерсиздер. Мекенчил партиясы бул элдик партия. Мен баягы карызды айтып коеюн, эжелер. Тажикстан Кытайдын алдында карызын жерин берип кутулду го. Эми бизге да ошол коркунуч келип атат. Биздин бюджетибиз нөл болсо, биздин балдарыбыздын, неберелерибиздин келечеги каякта калат? Биз сазга батып бүттүк. Эми жетишет да ушу алдан өр. Мына менин акам болобу, иним болобу, мен билбейм. Бирок туура суроону берип атат. Ана крышаларды оңдобойсуңарбы деп. Ушуга чейин ушу депутаттар канча келип алдап кетип атат. Ушуларга алдана берип жададык. Ушуну муниципалдык кызматкерлер, ошолордун милдети кылыш. Бул депутаттыкка кетип аткан депутат кылбаш керек. Депутат деген мыйзам күчтүү. Эл үчүн иштей турган мыйзам чыгарып, өкмөттү катуу контролдоп, анан кийин өкмөт ушул муниципалдык кызматкерлерге талапты коюп кылдыртыш керек. Мына ошондо гана мыйзам иштейт. Ошондуктан туура маселе коюп атасыз. Бирок биз бул биринчи жолу мекенчил партиясы бул шайлоого кетип атабыз. Сиздер ойлонсоңуздар, сиздердин добушуңуздар эмне үчүн азыр 1000 сомдон 5000 сомго чейин көтөрүлүп атат? Себеби биз татыктуу атаңдашууну биз
түзіп атабыз. Бізден қорқып, ошон үшін сіздерге 5000-ге шығарып ата доушуңуздар сатып алыш үшін. Егерде сатсаңыздар дағы, анда біз ертең жерімізден да айрылабыз. Біз туңгуюктан шықпайбыз, сазда отырған бойдан отыра беребиз. Ушу коррупционерлерден кутулбайлыбы? Biz sizler менен чогубуз. Biz эмне үчүн? Biz sizlerди алдабайбыз деп атабыз. Мисалы мына Мекенчил саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин караңыздар. Бир да чимкирик жок. Элди алдаган бирөө дагы жок. Мына Камчыбек Ташиев. Граница маселеси козголсо эле биринчи ошол жакта. 1 сантиметр жерди бербейм дейт. 2010 жылы сиздер менен ушул жерде бул батыр эме ким? Ошондуктан мына эжелер, мен мындай сезип атам да, бул жерде жалаң мекенчилдер отурасыздар да. Чыныгы мекенчилдерди колдогондор мантип коркпой келип отурасыздар. Biz çın оппозициялык партиябыз. Бирок biz бийликтен коркпойбуз. Biz коррупционерлер менен күрөшө отурган бизден башка эч ким күрөшө албайт. Мунун биз ишеничтүү айта алабыз. Ошондуктан келиңиздер, Мекенчил партиясын номер 2 сандуу партияны колдойбузбу? Колдойлу, адашпайлы. Болду. Коррупционерлерге мындан ары жол жок. Садыр Жапаровду эгерде сиздер көпчүлүк болуп колдосоңуздар, биз көпчүлүк болуп барсак, биринчи талабыбыз Садыр Жапаровду чыгаруу. Эгерде Садыр Жапаровду чыгарсак, Кумтөр маселесинин кандай улутташтыруу жолун Садыр Жапаров билет. Ошон үчүн айтып атат. Урматтуу элим деп атат. Мен канжарга башымды сайдым. Эгерде бийлик мени чыгарса, мен ушул жолман кайтпайм. Бизде Кумтөрдү улутташтыруудан башка жолубуз жок. Ошондуктан эжелер, адашпайбызбы? Колдойбузбу? Рахмат сиздерге. Рахмат.